Короче, тиги кашкалдык акылман жокту айтып коеюн силерге. Это все херня, илим, пилим, это фундаменталдуу илим, это херня все. Мына менин классташым өмүр бою троечник болчу. Азыр 3 контейнер бар аптоо вариантта. Мондай. Көрүп атабыз го. Көпөсү көп окуганды деле билбегендер элита болуп жүрөт го бизде. Ё-моё. Анан кайдагы бир Пифагор H2SO4 күкүрт кислотасынын формуласы. Эми мага ушунун эмне кереги бар? Керек болсо күкүрттүн деле кереги жок. Зажигалка бул жерде. Фигня все. Саламатсыздар YouTube'дун көрөрмандары. Эмне үчүн астрономия турса астрологияга ишенебиз. Эмне үчүн математика турса нумерологияга ишенебиз. Эмне үчүн акчанын табигатын изилдеген илим экономика турса биз кайдагы бир коучерлерге ишенебиз. Эмне үчүн коом таануу илими турса биз элдин көйгөйүн ойлогон хан келсе деп ушунун келишин күтөбүз. Илимпоздор жаңылышабы? Илим өзү жаңылышабы? Жаңылышса анда эмнеге таянабыз? Илимдин тарыхы бизге эмне айтып бере алат? Келгиле чогуу аз болсо да ушул темаларды ачыктаганга аракет кылалы. Өткөн роликте түшүндүк Пифагор тууралуу. Эми ошол теманы улантып, дагы бир башка тарабынан ачыктап көрөлү да. Пифагор өз нумерологиясы менен сандарга эбегейсиз чоң ааламды ачып берди. Башкача айтканда математикага, табигатка кирүүгө жол ачып берди. Ал жылдары цифра, сан бул тиричилик менен эле сода менен эле чектелип калчу да. Эми Пифагор сандарды архе деп, башкача айтканда сандар биздин көрүп турган заттардын алгачкы нерсеси деп. Ошону менен бирге баардык көрүп турган материянын табигатын математика тилинде сүрөттөсө болот деп. Ошону менен бирге математиканын өнүгүшүнө өтө чоң салым кошуп турат. Пифагордун ушул прогрессивдүүлүгүн анын биринчи жолу биздин жер шар түрүндө деп айткандан байкасак болот да. Ал баарынан биринчи буну айтып жатат. Себеби математикада, геометрияда эң бекем, эң идеалдуу форма бул шар. Туурабы? Кайсы жагынан келбейли, шар бирдей боло берет. Эми дүйнө эбегейсиз, мыкты, зорду дүйнө. Эми ал демек бир идеалдуу болуш керек да. Демек ал шар түрүндө болуш керек деп ушундай ой толгоо менен ал биринчи айтып атат. Биздин жер шар түрүндө деп. Эми ошол жылдары нумерология бул чоң илимпоз эле да. Негизи нумерологторчу. Бүгүн билебиз, грек философтордун эң илимге жакыны архе маселеси боюнча. Бул Демокрит, атомдор деген. Бүгүн илим анда терең кирген. Атомдун ичине кирдик, ядро деп, электрон деп. Ядронун ичине кирип атабыз, протон, нейтрон деп. Электрондун да ичине кирип атабыз. Леген тиги адронный коллайдер куруп алып, электрондор өз ара кагылыштырып, миңдеген илимпоздор электрондун да майда бөлүкчөлөрдү изилдеп атат. Эми ошентип Пифагордон бери математика өз жолун улантып келатат. Илим болуп өнүгүп келатат. Жана нумерология. Жаңылыш болгонуна карабастан кандайдыр бир мистикалык, мифологиялык, эзотерикалык бир окуу болуп келатат. Инфосагандардын наны болуп келатат да. Ошентип математика илиминин эволюциясын байкап атабыз. Математика илими нумерология илимин баскычын басып өтүп, андан ары кетти, өнүгүп. Эми астрономия менен астрологияны карап көрөлү. Байыркы заман, байыркы цивилизация, Месопотамия, байыркы шумерлер, Вавилон, байыркы Египет, биздин заманга чейин 30-20 жылдар булар. Бүгүн бул Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Египет деген мамлекеттер. Эмне үчүн ал жерде алгач цивилизациялар пайда болуп атат? Себеби аба ырайы, жылуулугу ошо жерде көчмөнчүлүктү тыштап, отуракташууга жана жерди иштетүүгө шарт түзүп берип атат. Тигр, Ифрат дарыялары, Нил, ушул дарыялардын бойлорунда дыйканчылык башталып атат. Дыйканчылык
бул жаз, жай, күз, суунун көбөйүшү, азайышы, ушунун баарын эске алыш керек, ушунун баарын билүүнү мажбурлайт. Коомдук эмгекти талап кылат. Коомдук эмгек аны тейлөөнү, аны бир иретке келтирүүнү талап кылат. Орусчасы регулирование и устройство общественного труда. Ал жылдары Яндекс, погода деген жок да, календарь да жок, электричество деген жок да. Асман ал жылдары тунук. Азыр деле жайлоодон түнчүндө асманды карасаңыз, жылдыздар аябай тунук көрүнөт. Алар ошо ал коомдун акылмандары, жрецтер, монахтар, волхвалар болгон да. Алар ошо коомдун илимпоздору болчу, мындайча айтканда. Алар түнчүндө асманды карап жатып, жылдыздарды карап жатып, мындай жылдыздардын өзгөрүүсү менен аба ырайынын өзгөрүүсү кандай бир байланыш бар экен деп, таасир этет экен бизге деп. Бул жылдыздар топтому жылды, демек Нил дарыясында суу көбөйөт. Бул жылдыздар топтому башка жака жылды, демек күн күчүнө кирет, демек эгинди жыйнаачу кезек келди дегендей. Ошентип алгач календарь пайда болуп жатат. Ошентип астрологиянын биринчи импульсу жылдыздар биздин жашоого таасир этет деген мындай түшүнүк пайда болуп атат. Биз туура түшүнүшүбүз керек. Ал жылдары астрология, астрономия деп мындай бөлчү эмес да. Астрономия илими жаңыдан жаралып жатат да. Астра грек тилинде жылдыз, логос бул ошо себеби, пикир деген да. Ошентип астрология жылдыздардын таасири тууралуу илим болуп жатат. Ошол жылдары бул өтө прогрессивдүү илимди тааныган адамдардын иши да. Бул ал жылдары ал прогрессивдүү илим кадимкидей эле. Жана ошол астрологдор, алар акылмандар жана илимпоздор. Илим түз жол менен жүрбөйт да. 99 жолу жаңылышат, 99 жолу божомол жазат, божомол кылат. Ошентип бир туура мыйзамды ачыктайт да. Кантип ачыктайт, кантип эле туура экенин. Ал илимий таануунун усулдары аркылуу, илимий акыйкаттын критерийлери аркылуу. Ошентип астрологиянын ичинен астрономия жаралып жатат. Анын астрологиядан такыр ажырашы араң гана 18-кылымда калыптанат. Ошентип илимдин эволюциясын көрүп жатабыз. Мисалы, байыркы гректер мифологиялык көз караштан Зевс, Посейдон, Гермес деп, ошо мифологиялык көз караштын ичинен демократия болгондуктан, ошо өзүнүн театрларынан талаш тартыш, дебат, дискуссия кылгандыктан, ошону кылганга мүмкүнчүлүк болгондуктан, ошо мифологиялык көз караштын ичинен философия илими жаралып жатат. Ал өчүп күйүп жатып, кыскасы биздин заманга тастыкталган мындай илим катары келип жатат. Астрологиядан астрономия чыккандай эле мифологиялык көз караштан философия чыгып жатат. Ошентип илимдин жаралышынын өнүгүшүн байкап жатабыз. Пифагор сандарды ааламга таркаткандай эле убагында, немис немистин классикалык философиясынын өкүлү Гегель логиканы табигатка тараткан. Ошону менен бирге философия илимин дагы жаңы баскычка көтөргөн. Анын критиктери он логизировал бытие дешкен. Азыр билебиз, баягы өкө тең жаңылышкан, Пифагор да, Гегель да. Бирок алар өз илимдерин жаңы баскычка, өнүгүүсүнүн жаңы баскычына түртүшкөн. Бирөөсү математиканы, бирөөсү философияны. Бул негизи эле таануунун механизмдери ушундай ирет менен өтөт да. Мисалы, кичинекей бала караңгы сарайда мокочо бар деп ишенет. Бирок кызыгат, себеби көрүп турат да. Атасы кирип бир болгарка алып чыгат, бир ары алып чыгат. Кичинекей бала ойлойт да, ошо мокочо колуна болгарка карматып береби же кандай деп. Ошо мокочо барго деп божомолдогондун өзү прогрессивдүү ой ошо кичинекей бала үчүн. Себеби ал таануу аракетин кылып жатат. Убагында астрология, нумерология, мифология сыяктуу эле баягы процесс да бул. Биздин ата бабаларыбыз да ушу ааламды таанып жатып, баягы ума эне, бугу эне, кайберең деп, жанагы жез тумшук деп айтышкан да. Бала чоңоет, колуна фонарик алып кирет.
Эми ошо фонарик бул илим, математика, астрономия, философия сыяктуу. Мокочо жок экенин билди. Мокочо жок. Бирок андан да кызык нерселер бар экенин көрүп атат. Башкача айтканда, илимий тастыктоодон далил алды биздин баягы кичинекей балалар. Илимий таануу кылды. Тагыраак айтсак, эмпирикалык таануу. А эмпирикалык таануу бул да илимий таануунун бир ыкмасы. Бирок ошону менен бирге башка да чоң балдар бар жанында. Ошо мокочо бар экенине ишенген. Квантовая психология, визуализация, аффирмация деп. Бул сөздөн кийин силерде мындай ой жаралып калышы мүмкүн да. Эми азыркы сюцай, визуализация, тиги кванттык психология жана башка дегендер мүмкүн алар деле баягы илгерки астрологтордой болуп ушундай бир изилдеп атып, анан бир туура бир жолун таап чыгаар деп. Буга дароо эле айтайын, ал илимпоздор ошо өзүнүн заманындагы бүтүн адамзаттын илимий мурасын өзүнө сиңирип, илим менен табигаттын чек арасына жетип, анан гана божомол жасашкан. А инфосыгандар же психология эмне экенин билбейт, же квантовая физика эмне экенин билбейт. Бирок квантовая психология деп айтат. Айырма асман менен жер. Ошол эле визуализация деп жаткандар. Биринчи илимди тааныбайын, а ошо визуализациянын механизмин илимий изилдеп чыккан Гегельдин наука логики илимин билмейин, визуализация деп сүйлөө бул жомок. Себеби Гегель гана адамзат тарыхында ойдун материяга өтүшү, материянын ойго өтүшү, ушул механизмдерди толук кандуу ачыктап чыккан. Бул бир гана Гегель өзүнүн чоң эмгегинде наука логики деген. Эгер визуализациянын чындыгы изилдесеңиз, анда аягы ошо Гегельге келип такаласыңар. Мен да бул жолду өткөм. Бул нормалдуу процесс. Эми дагы айтып кетчү нерсе бар. Бул илимий ачылыштарда, илимдин өнүгүшүндө илимпоздор көп учурда кордоо көрүп келген. Себеби илимпоз өзүнүн илимий теориялык изилдөөсүндө, ойлонуусунда алдыга чаап, жаңы мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып жатат. Ал ачылыштар илимий революция болгондуктан көп учурда баягы карапайым калкка жага бербейт. Себеби көпчүлүк көнүп калган жашоо иретин өзгөрткүсү келбейт да. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошондой эле бийлик ээлерине, байлык ээлерине эгер ошо ачылыштар кандайдыр бир таасир этсе, анда албетте алар да каршылык көрсөтөт. Тарыхта андай мисалдар толтура. Ошол эле Сократ кайсы бир бийлик кызматкери аны күнөөлөп камакка алынат. Анан уу ичип өлүм жазасын кабыл алганга мажбур болот. Ага күнөө мындай болгон: сен жаштарды бузуп атасың. Өзүңдүн акылмандыгың менен сен биздин баалуулуктарды тебелеп жатасың. Биздин кудайларыбызды тебелеп, биздин кудайларга каршы чыгып атасың деп күнөөлөшөт да Сократ. Сократ мага анда акыркы сөз бергиле дейт. Мен анда өзүм актанайын дейт. Ал ошол актанып айткан сөздөрү апология Сократа деп жарып көргөн. Интернеттен өзүңөр карап көрүп, таап окуп көрсөңөр болот. Сократ айтат: мен бир да адамга зыяным тийген жок. Мен жөн гана баягы акылмандыкты изилдеген кишимин дейт да, эми кыскасы. Анын тарапкерлери тиги айтат да: ой, булар сен башыңды жептет. Сен мындай айтып эле койчу, биз сени качырабыз. Кароолчу өзү зынданда ачат да, тиякта ат күтүп турган болот. Биз сени качырабыз деп. Бирок Сократ болбогот да, себеби мен качып кетсем, анда мен уккан адамдар бунун айтканы туура эмес экен, бул анда күнөөлүү экен, ошол үчүн качты дешет деп болбогот да. Эми ал бул өтө баягы ойчул адамдар да. Башка бир мисал. Бүгүн Европа өнүккөн, туурабы? Батыш дүйнөсү, баягы батыш дүйнөсү алдында баарыбыз алардын оозун карап турабыз да. Эми ошо Европанын өнүгүүсүнө мындай өбөлгө шарт түзгөн, дегиле тарыхта адамзатка чоң таасир эткен илимпоздор болгон. Николай Коперник биринчи гелиоцентрикалык системаны айтат. Вращение небесных тел деген эмгегинде 1543-жылы баягы жарык көрөт. Эми эске салалы, ал жылдары Осман империясы күчүндө турат. Ал жылдары геоцентрическая система баягы үстөмдүк кылып турат да. Гео деген жер, башкача айтканда, биздин жерди асман, күн баары айланып турат депчи. Же бул Аристотеля Птолемейская система деп коет. Гелио күн, ошентип гелиоцентрическая система
Бул биздин азыркы системабыз. Планеталар күндү айланат деген сөз. Эми Жордано Бруно Коперниктин айткан гелиоцентрическая системасы туура дейт. Андан сырткары дагы биздин системага окшогон башка планета системалары бар дейт. Андан кийин Галилео Галилей телескоп ойлоп табат. Анан Сатурнду көрөт да айтат. Мындай карапчы. Эй, урматтуулар, макул Жордано Брунону Кудайдын душманы деп өртөп салдыңар. Бирок келип көрүп карагалачы, мына Сатурнду карагалачы. Жордано Брунонун айткандарына окшоп атпайбы? Анын айтканы баягы чындыкка окшоп атпайбы дейт. Ушундай сөздөр коомчулукта, илимий коомчулукта болуп атат да. Ё-моё. Блин, кайдагы бир Аристон, Птоломей, анан Гель, анан гей-центр. Мага ушунун баарын эмне кереги бар? Чё за гей-центр? Мага гей-центрдин кызыгы жок. Мен нормальный эркекмин. Эми ушундай ойлорду четке кагыш үчүн, дагы жакшыраак түшүнүш үчүн айтып кетели, биз туура түшүнүш керекпиз да. Башкача айтканда, илимдин өнөмдүүлүгүн түшүнө билиш керекпиз. Гелиоцентрическая системалар. Бул жөн эле бир фанат илимпоздордун баш ооруткан теориялары көрүнгөнү менен, ал жылдары бул маселелердин ролу өтө чоң болчу. Себеби навигацияны берет эле. Силер азыр картасыз, тугиз программасыз кыйналасыңар да. Туурабы? Бүгүн Google карта менен Яндекс карта мисалы кандай тирешип келишет. Эмне үчүн бүгүн кенедей Тайвань үчүн согуш чыгып кеткен тат Кытай менен Американын ортосунда. Себеби микрочиптер чыгат Тайванда. Бүгүн ал микрочиптерсиз ракета учуп чыкпайт. Ошо микрочиптин эсебинен ошо ракеталар өтө чоң тактык менен тиет. Степень достижения и поражения ракет очень высокая. Орусча айтсак да. Анын баары илим, анын баары навигация. Эми бүгүн ошо микрочиптердин маселеси кандай актуалдуу болсо, ошо 15-16 кылымдарда гео жана гелиоцентрическая системаларда ушунчалык ракетада актуалдуу болбосо да, бирок ошол сымал эле ролу өтө чоң болчу. Себеби баягы экономикада меркантилизм башталып атат. Европада, Европа элдери эл аралык соода саттыкты өнүктүрүп баштады да. Жо, бияң окшошуп атат, движение болуп атат, оптовиктер контейнерлерин жүктөп, Да, улантып бер, айтып бер. Международная торговля күчүп атат. Башка континенттерди баса экономикалык экспансия кылып атат. Болбосо жөн эле колония басып алат. Геоцентрическая системада ошо навигация эсептерин кылуу баягы геоцентрическая системага караганда жеңил да. Бирок ошо навигация системасын эсептеп чыгарган илимпоздор өтө көп эмес, жана алардын көбү католик чиркөөсүнө таандык. Жана католик чиркөөсү аларды контролдоп турат. Ошо менен бирге Осман империясы кылымдар бою саттыктын өзөгү болуп турган Босфорду ээлеп алышты да. Эми Босфордон өзүнүн кемелерин өткөзүш үчүн Ибрагим Паша менин кемелеримди Босфордон өткөзгөнгө уруксат бериңизчи деп түрктөрдү жалдырап калышты да. Ошого баягы түрктөрдөн качып, түрктөрдүн налогунан качып, Кытайга, Индияга баягы өзүбүз түз чыгалы деген кызыкчылык пайда болуп атат да. Кристофор Колумбдун саякаттарынын эң чоң себептеринен бири ушунда. Бул эми баягы илимпоздордун кордогондун саясий жана экономикалык себептерин айттык. Эми руханий себептери да бар. Биз католическая церковь, биз Кудайдын буйругу менен бийликте отурабыз. Биздин жерди аалам, күн баары айланат биздин жерде. Себеби бизди Кудай ушундай жараткан деп айтып атса католическая церковь. Анан бир илимпоз чыгып алып, жок, силердики туура эмес, кечиресиз. Бизди эмес, биз аларды, биз күндү айланабыз деп атпайбы. Анан окуй, бул кимге жагат? Бул церковдун бийлигине доо кетип атат да. Ансыз деле религиозный войны деген болуп атат. Ансыз деле ар жактан кальвинисттер деген пайда болуп атат, протестанттар пайда болуп атат, гугеноттор пайда болуп атат. Алар бөлүнүп өстүп атат католическая церковдон. Бийлиги алсырап атат мындайча айтканда.
себеби бүт илимий системасы талкаланып калган атат. Жана геоцентризмде эсеби жеңил, гелиоцентризмде жана навигациянын эсептери жеңил, башкалар да колдонуп кетет деген коркунуч пайда болуп атат. Эми ушундай акыбалда бирөө чыгып, жерди күн айланбайт, кайрадан күндү жер айланат деп мындай өтө революциячыл ойду айтып атса, бийликке албетте жакпайт да. Себеби ал жылдары бул эпоха великих географических открытий да, мындайча орусча айткандачы. Ошентип католическая церковь гелиоцентрическая системаны 1992 жылы гана тааныйт. Эми геоцентрическая система өзү 1500 жыл жашайт да, мындай божомол менен. Эми биз түшүнүш керек болсо, бунун баары өтө кыска жана жөнөкөйлөштүрүлүп айтып жатабыз азырчы. Себеби биз азыр YouTube'да отурабыз. 2 сааттык роликти эч ким көрбөйт YouTube'дан. Ошого баягы өтө кыска айтып атабыз да. Эми кыскасы илимдин өнүгүүсү жаңылышуу менен коштолот. Бул нормалдуу. Илимдин өнүгүшү коомдо, бийликте ар кандай реакцияны жаратат. Көп учурда терс да болуп калышы мүмкүн. Бул да нормалдуу. Эми коомдо канчалык илимди түшүнгөн, илимий таануунун усулдарын билген адамдар көп болсо, башкача айтканда прогрессивдүү адамдар көп болсо коомдо, ошончо коомдун сакталышына, өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк пайда болот. Башкача айтканда, адамзаттын тарыхый агымында бир өз ордубуз болсун десек, анда биз илимди билүүгө мажбурбуз.